Assalamu алейкум, катталуучулар. Кандайсыздар? Ден соолуктар жакшыбы? Барыңыздарга шүгүр. Ушинтип көрүп, лайк басып, убактыңыздар болбосо, жок дегенде кирип лайк басып, жакшы комментарий калтырып туруңуздар. Биз азыр Баткен облусунун Кадамжай району, мурда Марказ, азыр Айырбас айыл аймагы, ошодон кийинки Питомник деген жерди билесиздер, андан кийин Бак деген айыл, ошол жакта үй, жер сатылат экен. Күндү караңыздарбы? Жай ай кел, бул жерде күндө катуу ысыйт, дарыс коолдар бышат дегендей. Ушул эле жебизге дагы заар экен да, бөбөгү менен мына ысып кайнап калды. Ала кетели демекпиз, бирок тоспогондон кийин эмне кыл дейсиздер. Ошол биздин кыска жардамыбызга көңүл буруп коюңуздар, ушундай жардамаларга дагы договорлорубуз бар. Андан кийин видеону улантабыз. Баасын сразу башында айтып кетебиз. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Достор, биз азыр Кадамжай шаарындабыз. Кадамжай шаарында тагыраак айтканда комбинаттын гаражынын алдында турабыз. Ушунун бет маңдайында здание жакында дагы да сонун ачылыштар болот. Ушунун ичинде сонун жаңылык. Мына сиздерге жаңылык. Үйгө, кыздарга сепке, сонун төшөк, подушкалар бардыгы тигилет. Ушул жерден алып кетсеңиздер болот. Шаар ичинде доставкасы бекер. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул Лесхоз деген жерди билесиздер. Ушул Лесхоз деген жерден бир аз эле жүргөндө ушул жакта экен жер менен. Биз менен чогуу болуңуздар. Мына биздин көрөрмандар, биз келдик. Жана сиздерге көргөзүп кеткен жолдун боюнда Лесхоз деген айылдан бир аз жүргөндө эле ушул жер экен. Бул жагы забор, мына колумда дагы кызыл китеби турат, тех паспорту турат, мына документтери бүт баары жайында. Ошол жерден 4 жер, 10 сотык жер. Ушул үйү, Временко үй 2 бөлмөлүү. Бул үйдүн узуну 10, туурасы 7 болуп түшкөн экен. Баасы туугандар 3 миллион 200 миң сом экен. Мени урушпаңыздар, мени жаман көрбөңүздөр, мага жинденбеңиздер. Мына үйдүн тышы айланасы тосулган, бул жагын эле тосуш керек. Мына китептери бүт барды колумда. Коп айткан жокпуз, тех паспорттары бүт бардыгы бар. Үй алам, жер салам деп жүргөндөр болсо, төмөндөгү телефон номерлерге чалып сүйлөшөсүздөр. Эми айтылышы 3 миллион 200 миң десе анан жүрөгүңүздөн түшүп кетпесин, коркуп кетпеңиздер. Мына отундар дагы бонуска кетет, мына караңыздар. Отундарчы. Бул жагында көчөттөрү, кимге кызыктуу болсо, менен чогуу көрүңүздөр. Абалсын болсо уктуңуздар. Төмөндөгү телефон номерге чала бересиздер. Жолдон көрсөттүм сиздерге. Бул жагында гилястары бар экен, жаш көчөттөр, шабдаллар, четте өрүктөрү бар экен, мына дааратканасы бар экен, ажаткана. Бул жагында жер бак, мына көрүңүздөр. Дарек Кадамжай району. Жана Питомник көчөттөрдүн мекенин билесиздер. Ошодон бир аз жүргөндө Лесхоз деген жерде. Лесхоз атам сайыз убагында ушул жактарда аябай көп иштеген экен, атам жакшы билет экен бул жактарды. Үйдүн мына маңдай бетин көргөзүп кетели, караңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп мына жүрүңүздөрчү. Мына верандасы, потолоктору дагы мынтип жасалган, кооздолгон экен. 2 эшик, мына нар жагынан 2 терезе, мындай кыш печке курулган экен. Деп туруп, ачып туруп отуруп салбайын, эмнелерди ичиде таза эле мына. Ушинтип эле кызыга берем да, ушундай ача турган жерлер болсо элечи. Окей. Потолоктору дагы жакшы. Ичи кумшубак болгон. Шпаклевка болуп. Бул кийинки бөлмөсү. Мына печкасы. Турбалар кеткен, ушундай печка курулуптур. Тамакты бул жерде жасай берсе болот. Мынакей. Эми көпчүлүгүбүз үй бар, баягындай текебер болуп, баягы өзүбүзгө токпуз, бирок текебер болуп десе таң калбаңыздар, текебер болуп, анан баягындай андай мындай экен, андай мындай деп сүйлөбөңүздөр. Эми кимдир бирөө үй жоктор дагы бар да, азыр туурабы? Мүмкүн болушунча жакшы комментарийди жазып, каналга катталып дегендей.
Tanışlarыңыздарга бөлүшүп, жарнама жарыялар болсо бизге катталыңыздар буюрса. Жайлоо сезондор башталды, эми жайлоолорду дагы тартып көргүзөбүз. Монтажкаларын дагы бүт сиздерге берип салат бекен. Аны эми сүйлөшөсүздөр. Мына документ ачып туруп да сизерге көргөзөлү. Бул жагда технический паспорт дейт, мына тех паспорту бар экен. Ушунун ичинде бүт кагаздар бар, ушунун ичинде экен да. Башка эле үйдү көргөзүп атат деп эме кылбаңыздар. Ошол анда көрүп жакса алып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Бизге сөзсүз катталып жок дегенде ошол нерсени басып коюңуздарчы. Жакпаса деле. Бул бизге дагы керек аябай. Чоң рахмат. Эң негизги маселени айтам деп унутуп калыптырмын. Достор, бул жакта арык, бул жагында дагы арык бар мына. Аны дубалдын астындачы. Суу кеңири кенен. Эгер бул жакта токтопаса, бул арыктан дагы суу өтөт экен. Кыскасы суу бар жерде жашоо бар дегендей, суу кенен. Көрдүңүздөр да. Ушул үй. Алып коюңуздар. Мынакей. Бара-бара 1-2 жылдан кийин мындай үйлөр дагы да кымбаттап кетиши мүмкүн. Катталуучулар, бул жарнамабыз өтө чоң, жарымы чайхана, жарымы үй жөнүндө болот, 10 сотук жери менен. Мен азыр Баткен облусунун Кадамжай районунун Актурбак айыл аймагында турамын, Актилек айылындачы. Мына бул жагы Таргоюга жакын жерде. Ушул жерде көрдүңүздөр, мына ушул чайхана, жарымы үй, 10 сотук жери менен сатылат. Жүрүңүздөр, сиздерге бат-баттан көргөзүп кетейин. Ушул жери чоң, бул жерде көптөгөн мисалы тойканалар деле кылып койсоңуздар болот келечекте. Мына ушундай ар бир кабинкасы ушундай болуп бүткөн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кабинасы бар. Документ кызыл китептерине көргөзүп коеюн. Мынакей вот кызыл китептери дагы бүт бар, документтери бардыгы жайында. Ошондой эле 4 сотиги коммерческий, 6 сотиги вот үй салып жашаганга болот. Бул жагы да гүлдөр эгилген. Бул жагы болсо багы, ошол үйгө чейинчи. Бул жагындагы сиздерге сөзсүз көргөзүп кетели. Паровой отоплениялар курулган. Үйдүн ичини бир көрүңүздөр, мына потолоктору дагы бүт сонун болуп жасалгалаган. Андан кийин бизге эң биринчи ушул нерсеси керек. Мына душ, условиялары бүт бардыгы бар курулган, арестондору бар. Андан кийин бул жагына өтөбүз. Бул жагына дагы 4 бөлмөсү бар. Эшикти сразу жабайын, анткени бул жакта кондиционер иштеп жатат. Андан кийин бул дагы ички бөлмөсү, мына бүт бардыгы курулган. Толук видеосу биздин ушул каналыбызда бар. Кирип көрсөңүздөр болот. Баасы 8 миллион сом кеми бар. Кыжалат болбостон чалып, соодалашып сүйлөшөсүздөр. Мына көрдүңүздөр, төмөндөгү телефон номер көрсөтүлгөн. Ошол номерге чалып, байланышып, кимге жакса алып коюңуздар. Толук видеосу ушу каналда бар. Катталыңыздар бизге, алыңыздар, көрүңүздөр.